Кийинки биздин кадам бул Google форма онлайн тестирлөөнү кантип алабыз? Ал үчүн мына жерден создать дегенди басып баштасак да болот, же болбосо мой дисктин астында мына еще дегенди басып Google форма дегенди тандайбыз. Google форма бизде ачылат. Ачылганда мына новая форма. Бул жерге мисалы үчүн новая форма дегенди өчүрөсүз дагы кыргыз тилинен тест описание. Кыргыз тили боюнча ушул күнү тестирлөө болот. Тестирлөө саат 22:00 жабылат деп жазып коелу. Балдар ошол убакка чейин жазып тапшырыш керек. Вопрос деген жерге биз окуучунун аты жөнү деп коебуз. Аты жөнү. Вариант ответовго биз один из списка эмес, текст дегенди коебуз дагы. Бул жердеги обязательный вопрос дегенди жандырып коебуз. Себеби окуучу аты жөнүн жазбаса, кийинки суроого өтүп кете албайт. Биз ушуну менен биринчи разделди бүтөбүз. Экинчи разделге өтүш үчүн мына жердеги эң төмөн жактагы 2 тик бурчтукту басабыз. Бассак, мынакей бизде раздел 1, раздел 2 деп калды. Раздел 2ден бул жакта суроолор. Тесттик суроолор деп жазып коеюн. Описание жазбай койсоңуздар да болот. Бул не обязательно. Эми суроолорду кошуш үчүн мына жердеги плюс белгисин басабыз. Плюс мына бизге вопрос сынаточ деген эмне? Вариант 1ге сын сыпатты билдирет. Түшүш үчүн enter клавишасын эле басып кете бербейбиз. Сын сыпатты билдирет, атын билдирет, санын билдирет жана ататош деп коеюнчу. Ушул жерден суроо түздүк. Бирок биз балдарга туура жообун белгилебесек, балдардын кабыл алып, биз балл чыгара албай калабыз. Ал үчүн мына жердеги настройки дегенди басабыз. Мына общие презентации тесты деп турат. Биз тесты дегенди басабыз. Тесты дегенди бул жерден жандырабыз. Жандырсак, мынакей оценкасын сразу көрсүнбү дейт. Ооба, көрө берсин. Ага койбойбуз. Мына туура эмес варианттарды көрсүнбү алып коебуз. Кийинки айтып коюш мүмкүн. Правильный ответтерди дагы алып коебуз. Анан ответтер үчүн канча балл берилет, ошону коюп койсок болот. Жана бул жерден сохранить дегенди басабыз. Эми биз суроо берип бүттүк. Бул жерден настройкасын тууралагандан кийин бул жерден ответы дегенди басабыз дагы. Туура жоопту белгилейбиз. Бул туура жооп үчүн мына жерде өйдөңкү стрелканы басып балл беребиз. Чоңойтсок болот балдын эсебин. Төмөнкү стрелка менен кичирейтебиз. Бул суроо үчүн 1 балл. И готово. Эгерде бала ушул суроого туура жооп берген болсо 1 балл берилет. Кийинки вариант плюсту басып кошо алабыз. Коштук. Экинчи эмеде мисалы күн деген эмне деп эссе жаз деп коелу балдарга. Эссе жаз дедик. Вариант ответовго биз один из списка дегендин мына стрелкасын басып, бул жерден текст абзац деген тандап коебуз. И бул жерге обязательный вопрос коебуз. Ответке балл койбой эле койсок болот. Себеби бул бала өзү жазышы мүмкүн. Мисалы, эгерде ответке балл коюп койсок, жөн эле А, Б, В деп жазып койсо дагы балл коюп коюшу мүмкүн. Балл коюп берет. Эми бала күн деген эмне деп эссе жаз десеңиз, мына жерге бала көп текстти жаза алат. Үчүнчү суроо. Суроонун жооптору
бир нече болсун. Жана бир туура жооп болду. Эми 2 туура жооп болсун. Үндүү тамгаларды тап деди. Төмөнкүлөрдүн ичинен үндүү тамгаларды тап дейли. Төмөндөгүлөрдөн үндүү тамгаларды тап. Вариант ответов: А, Д, И, Ж, Е. Үндүү тамгалар бизде бул жерде 3 болду. Ответ бул жерден один из списка дегенди биз несколько из списков деп коебуз. Эми ответы дегенден А, И, Е. Бизде 3 туура жооп бар, үчөөнү тең белгилейбиз. Жана балга 3 балл берсек болот. Эгерде бала бир эле туура жооп берсе 1 балл берилет, 2 туура жооп болсо экөөнү, үчөөнү белгилейт. Готово. Дагы бир кийинки суроону түзүш үчүн плюс белгисин басабыз. Бул жерден шкала түрүндө жооп берсин. Сабак жактыбы? Один из списка дегендин ичинде биз бул жерден шкала дейбиз. И мына жерден биз мисалы үчүн 10-дук шкаланы тандап алабыз. Жана обязательный вопрос. Буга бала сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Кийинкиси, мисалы үчүн, сиздин эмеңизди жакты деп бул жерден жооп бериш керек. Кийинкиси көнүгүүнү жаз. Биринчи көнүгүү деп коелу. Вариант ответовго бул жерге мына стрелканы басабыз дагы. Загрузка файлов дегенди басып коебуз. Ошол бала өзү бул жерге ошол көнүгүүнү эмеге жазып, дептерге мына баарына галочка коюп берели. Видео түрүндө, аудио түрүндө жана башка. Бизге ошол файлды прикрепить этип койсо болот ошол жерге. Ошентип биз тест түзүп алсак болот. Эми ошол тесттин ссылкасын балдарга кантип жөнөтөбүз? Ал үчүн мына жердеги отправить дегенди басабыз. Отправить. Мына жерде электронный адрестери аркылуубу дейт. Электронный адрестерин табыш кыйын болгондуктан биз мына жердеги ссылка аркылуу жөнөтөбүз. Мына ссылка, ушул ссылканын өзүндөй кылып жөнөтүш керек. Бирок бизде ссылка узун болгондуктан жазыш кыйын болот. Мына жерде короткий дегенди галочка койсок, мына биздин ссылканы кичирейтип берди. Биз ушул ссылканы балдарга телефонубуздан WhatsApp группага кол менен ручной терип, ар бир тамгасын өзүндөй кылып жөнөтүшүбүз керек. Эгерде бир эле тамгасынан адаштырган болсоңуздар, бул ссылка кетпей калат. Балдар ушул суроолорго жооп бере албай калышат. Ошондуктан кунт коюп 1 минут убактыңыздар кетет. Ушул ссылканы ушул боюнча жөнөтүңүздөр.